Түркиянын жана болгон жер тирөлөрү бул жерде болду. Эми биздин аралыгыбыз момча болуп атат. Бул бир нече миң километр. Ошондуктан буну экөө эч качан бири-бирине таасир бере албайт. Жер титирөөнүн алдын ала алыш үчүн бир 3 суроого жооп бериш керек. Биринчиден качан, экинчиден кайда, үчүнчүдөн жер титирөөнүн кубаттуулугу. Бүгүнкү күндө бүт өлкөлөр эки суроого жооп бере алат. Кайсы жерде, анан кайсы кубаттуулугу кандай болот. Бирок бир эң эле маанилүү суроого жооп бере албайбыз. Качан? Бүт болгон жер титирөөлөрдү бир сейре карап туруп, бир нерсеге, бир жыйынтыкка келдик. 26-жылга чейин кубаттуулугу 5-6 балдан төмөн катуу жер титирөөлүк болушу мүмкүн деген. 6 бал деген кандай нерсе, эмне деген нерсе? Билебиз. Точно болот деген, бул деген сейсмикалык активдүү зоналар деп коет. Мисалы, ал деген Ошто жанакы мен айткан теге Алай району. Бул жерде Бишкектин жанында өткөн жанакы Скатинский разлом деп коет. Ошо район көлдө болсо, булдун көлдүн күнгөй жагы, Нарында болсо, Нарындын жанында өткөн Борбор Нарын деген бир жаракабал бар. Ошо теге район кооптуу. Анын баарын билебиз биз. Болот эртели кеч. Болот, эртели кеч болот ал жерде. Ошондуктан ошо жерге баягы чоң кабаттуу үйлөрдү курулбайт деп ошо тыюу салынган. Билебиз. Биринчи жанакы толкун келет. С волна деп коебуз. Жок, П волна деп коебуз. Андан кийин жанакы чоң толкун келет. Ошо биринчи волна келгенде эле мындай акырын титиреп туруп, анан катуу толкун келет. Тарс деп анан экинчи волна. Эгерде ошо биринчи толкунду сезсеңер, сразу эле тышка чыгыш керек. Эч нерсени күтпөй, сразу эле балдарыңарды кучактап алып тышка качышыңар керек. Эмне дегенде ал жер титирөө жанакы 2 волна деп атпайбы, ошолордун аралыгы 4-5 секунд, кээ бирде 20 секундка чейин барат. Ошо сизге жаныңарды сактап калганга ошол убакыттын арасында тышка чыгыш керек. Эми мындай чоң кабаттуу үйлөрдө эгерде жер титирөө түн ичинде болсо, жаткан керебеттин жанына башыңарды карап алып жатышыңар керек. Же эгерде момундай меникине окшош бир жакшы стол болсо, столдун астына кириш керек. Эми чындыгын айтканда, эгерде чатыр ураса, мындай стол деле чыдабайт болуш керек. Бирок эгерде жанакы мындай штукатурка, анан бир нерселер түшүп атпайбы, ошо столдор деге сактап калышы мүмкүн. Ал биринчиден. Экинчиден, эгерде мисалы 9 кабаттуу үй болсо, сиз мисалы 7-чи кабатта жашасаңар, тышка чыгып элестеткиле эми канча мүнөт керек. Ошо 7-чи жетишпейсиңер, да, баары жетишпейсиңер эгер талкаланып калса. Ал биринчиден, анан лифтке, кээ бирөө лифтти пайдаланабыз дейт. Ал туура эмес, эмне дегенде бизде өзүнчө инструкция бар. Жанакы катуу жер титирөө болгондо сразу эле светти өчүрөт. Бүт теге шаарда. Анан бул ар бир үйдө жанакы несущий стена деген бар. Мына мисалы бул менин кабинетимде бул колонна, бул несущий. Бүт эмелер бул дубалдар ушул колоннага кармашып калган да. Мен билем, мен бул жака турбайм, мен бул жерге турам. Эмне дегенде, эгерде болсо, бул стенкалар ар жака урап калышы мүмкүн. А бул болсо, баягы теге бул имараттын өзөгү. Бир мен аябай капа кылган бир нерсе болду. 1992-жылы биз эмеге барганбыз, Суу Самырга барганбыз. Так жер титирөөнүн астында. Ошондо а жерде
дэу бар болчу. 162 километрде. Анан ошо дэудун жанында биз палатка менен жашап, өзүбүздүн изилдөөбүздү өткөргөнбүз. Анан эртең менен кечинде барып, ошо жанагы дэуда жашаган бир жаш аялдан сүт сатып алчубуз. Анын 3 баласы бар экен. Анан өзү ичинде дагы бир кичинекей бала экен. Мына эртең bir сүт өттөрөйм деген даярданып атыптыр. Анан bir жума туруп, анан баягы изилдөөбүздү бүтүрүп анан Бишкекке кетип калганбыз. Анан ошо 19 августта жер титирөө болду. 2-3 күндөн кийин баягы изилдейбиз деп барсак, ошо байкуш аял 4 баласы менен ошонун ичинде калыптыр. Ал эртең менен туруп, тиги күйөөсү жанагы дорожник болуп иштейт экен. Күйөөсүнө тамак берип, анан тигилер кеткенде балдары менен кайта жатып алыптыр. Ошо үй талканып калыптыр. Ошо бүгүнкү күнгө чейин ошо жаш аялдын эмесинин астында турат да. Эмне дегенде аябай мындай жакшы аял болчу. Алар аны менен сүйлөшүп, бизге келип, балдары биздин палатканын жанында ойноп турган, ошолордун баарын мен бүгүнгө чейин мындай элестеп турам да, катуу жер титирөө болгондо. Андан эми Кудай сактасын дегендей.